Айтсаңыздар, эми бул баягы президенттин жарлыгы ушу мектептер акча чогултуу боюнча жарлык чыкты эле. Ошол жарлык иштеп жатабы? Иштеген жокпу? Ошо канчалык деңгээлде ушу мыйзамга кабыл алууну мисалы бир бияк тарапыңыз бул жакта. Урматтуу Русланбек Шыргазиевич, ооба президенттин жарлыгы чыгары менен биз тиешелүү түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ар бир район шаар менен иштеп чыктык. Анан ушул дагы мыйзам абдан пайдалуу, ошол жарлык чынында иштеш үчүн да. Анткени бул жерде билим берүү мыйзамына дагы тиешелүү өзгөрүү кирип атат. Анан эң негизгиси укук бузуулар жөнүнө кодексине кирип атат да. Эгерде мажбурлап, мыйзамсыз акча чогултуу кандайдыр бир фактылары болсо, мына ушул жерде бүт бардыгы жакшынакай аныкталып атат да мыйзамда. Так аныкталып атат. Эркек Жумөкөч, сиз айта кетсеңиз, айтып кетти жаңылакей. Мажбурлап дейт. Акча чогултуу болсо, бул кайсы кылмыш ишине кирип калабы, кирбей калабы? Саламатсызбы, Русланбек Шыргазиевич. Бул кылмыш иш эмес, бул укук бузуулар болот. Мажбурлап деген бизде эметкенде, бизде билим берүү жөнүндө мыйзам чегинде бизде положение бар да, ал жактан добровольный взнос кылса болот дегенчи. Анан эгерде мажбурлаган болсо, добровольный взнос деген жок да азыр, андай жок. Жок. Президенттин жарлыгы бар. Чогултулбасын деген. 1 сом чогултса керт баш менен жооп берет деген. Анан кандай бул добровольный болуп калат? Эгерде арыз менен кайрылса, бизди мажбурлап атат десе, биз анда уже административный укук бузуулар боюнча штрафка тартабыз. Ошол урматтуу билим берүү министринин орун базары айта кетсеңиз, азыр бизде факты барбы Кыргызстан боюнча? Мектептер дагы деле чогултуп жатат. Ушу президенттин жарлыгын токтотпостон да? Ошол ар бир жаранга бизде мектептерде фактылар бар, ошону айтсаңыз. Ошо телефондор деректик школаларга айткансыңар да. Мына президенттин жарлыгы чыккан, чогултканга болбойт. Чогултсалар керт башыңар менен жооп бересиңер. Андан бөлөк өкмөттүн токтому бар. Ооба, ошонун бардыгын түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Андан тышкары дагы бизде атайын телефондорубуз бар, ыкчам байланыш. Ошол жерге дагы кайрылса, биз дароо чара көрүп атабыз. Бирок ушул мыйзамга чейин конкреттүү түрдө бизде механизми жок болчу да. Азыр мына ошол механизмге кирип атат. Чогулткан фактылар барбы мектептерибиз? Ал эми Кыргызстанда 2000 баш мектеп бар. Дайыл менен айтыш керек да. Баланча мектепте чогултат. Ата-энелер чогултуп берет. Же бир мугалим чогултат, же таанышы чогултат сыяктуу айтыш керек да. Анан эми бардыгын эле күнөөлөй бергендин ордуна далил менен айтыш керек. Ушу мыйзам керек бизге. Мына баланча областта же баланча райондо деген сыяктуу. Ушундай далилдер барбы сиздерде? Эми кайрылуулар бар. Кайрылуулардан кийин териштирүү болуп, анан далилдери аныкталса, анан ошондо чаралар көрүлөт да. Кайрылуу кайсы мектеп боюнча болду? Эми ар кайсы жерден ар кандай кайрылуулар болуп жатат, ошол териштирип атабыз. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, анан дагы абдан катуу чараларды көрүп атабыз. Баягы жумушунан кетиргенге чейин. Андайлар жумушуна кетирмек үчүн аларга катуу чаралар колдонуш керек андайларга. Эми президенттин жарлыгы иштебесе, анан эми бул не деген мамлекет аны өзүңүз элестетсеңиз?